Амир Аскаров менен Чолпон Талипбек YouTube'дан клип талашууда. Мурдан нон-стоп өтенде ыртап келген белгилөрчү. Чолпон Талипбекти кийинки күндөрү эко чогурдап, чогуу клипке тартылышкан өнөктөшү ырчы Амир Аскаров сотко берүүгө каманууда. Буга экөөнүн дуэт аткаруусундагы «Жүрөгүм эзилет» аттуу ырдын клибин YouTube каналына жайгаштыруу боюнча автордук укуктары себеп болууда. Себеби буга чейин аталган клипти экөтең YouTube'дагы өз каналдарына жүктөшкөн. Бирок ушул жылдын 4-октябрында Чолпон Талипбек аталган каналдан Амир Аскаровдун даттануусунун негизинде автордук укук бузуу боюнча эскертүү келген. Мындан соң ачуусу келген Чолпон YouTube каналынын ырды чогуу аткаргандыктан авторлордун бири катары аталган каналга жүктөөгө толугу менен автордук укугу бар экендигин айтып, Амир Аскардын даттануусун артка кайтарууну жана деги эле анын аталган клипти жүктөө укугунан ажыратууну суранып жазат. Ал эми ырчы кыз Инстаграмдагы баракчасына окурмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн белгисиз себептер менен каналдан мага даттануу боюнча кат келип, автордук укук бузулган деген кине менен менин жүктөгөн видеомду тосмолоп коюптур. Эмнеге? Аталган композициянын автору бир гана Амир Аскаров эмес да. Анда текстин, музыканын авторлору бар. Аткаруучулар болсо жалгыз эмес. Экөөбүз аткарганбыз. Менин видеомду тосмолоо менен канал автор катары менин да укугум бузулуп жатат. Мен жүктөгөн видео тосмолоого эч кандай негиз жок. Мен тараптан кимдир бирөөнүн укуктарын бузуу болгон эмес, деп жазды. Эми Чолпондун бул жасаган иштери үчүн Амир Аскаров аны сотко берем деп чамынууда. Маалымат булагы Назарыңыз Шекеткейжи. Самара Каримова Кремлдеги концертке Ильяздын ырын жаңылантты. Ырчы актриса Самара Каримова социалдык тармакта Кремль сарайында боло турган концертке даярдыктары тууралуу маалымдады. Каримова концертте Ильяздын ыры аттуу репертуарын аткарарын айтты. Эске салсак, Ильяздын ыры Чуңгуз Айтматовдун повестинин негизинде тартылган. Кызыл жолук жалжалым киносунун саундтреки. Каримованы Москва шаарынын мамлекеттик Кремль сарайында 23 октябрда Азиянын жүрөгүнөн дүйнөгө карай аттуу концерти белгиленген. Достор, жагымдуу кабар. Буйруса Кремль сарайында жаңыратуучу ырыбыздын үстүнөн жакшылап иштеп чыгып, сиздер үчүн тартууладык, деп жазды Каримова. Маалымат булагы Барометр Шекеткейжи.